Баткен шаарынын мэри Темирболот Абыкеев расмий ишин баштады. Таң эртеден муниципалдык автобазанын абалы менен жеринен таанышты. Абыкеев алгач кызматкерлерге жакшы шарт түзүлүшү керектигин белгилеп, айдоочулар шаардыктарга сапаттуу тейлөө жүргүзүлүшү керектигин айтты. Андан соң Баткен шаардык таза суу муниципалдык ишканасынын азыркы абалын көрүп чыкты. Мындан тышкары жаңы автобекетте да болду. Бүгүнкү күндө автобекеттин административдик имаратынын курулуш иштери 95%га аякталган. Долбоордун жалпы суммасы 42 миллион сомду түзөт. Автобекетте облуста райондор аралык жана ички каттамдар административдик орундар заман талабына шайкеш болуп түптөлөт. Андан жазда кетет элеңер. Жылыга. Бул жакта азыр Россиядагы эле жүрүп болот. Эми башка карап турабыз, жакшы болсо карабыз. Калыш керек. Бардык иштин Баткен шаарына 2026 жылы 37 блоктон турган 2364 батир курулат. Бүгүнкү күндө курулуш кызуу жүрүп жатат. Көп кабаттуу үйлөрдөн жаңы дайындалган мэр кабар алып, курулуштун жүрүшү тууралуу маалымат алды. Билесиздер, жаштарга көпчүлүгү мигрант болуп жүрүшөт. Жаштарга көпчүлүгү иш орундары түзүлүп, көптөгөн жаштар ушул жерде иш менен камсыз болуп калды. Мисалы, чет өлкөнүн айлыгы менен бирдей эле болуп калдык да, эсептеп көргөндөчү. Биз да Россияга барып жумуш алып барганбыз. Россияда дагы иштегенбиз. Бул жерде өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң, үй бүлөң алдыңда. Баткен территориясында полный бардык Баткендер, Самаркандтан бар, Лейлектен бар, Кадамжайдан, Айдеркенден, Бужумдан, Баткенден, Астанадан жалаң Баткендге иштеп атышат. Айлык эми азыр мына күн кыска болгонуна байланыштуу күнүгө 2000ден чыгып атышат. Мындай средний 50ден 60тан жогору алып атышат. Кран бар жок жетиштүү, материалдар убагында келип атышат, мына бар жок жетиштүү. Багаш иш жакшы эле кетет. Балдар дагы жакшы иштеп атышат. Эч мындай тоскоолдук жок. Мэр Абыкеев базардагы соодагерлер менен да жолукту. Жол четине чыккан мыйзамсыз соода кылгандар базар ичине жакшы шарт түзүп, соода жай кылууга тапшырма берди. Парком, архитектор бул жерде мэр аппараты менен чогуу отурупту. Чечели. Туурабы, акылдашып. Анан биз айтканды сиздерде угушуңар керек. 30 жыл өзүм билемдик кылып көрдүк. Бирок өнүгүп кеткен жокпуз. Тартип келе баштады, өнүгө баштады. Туурабы? Ошон үчүн тартиптүү мамлекеттин кызматкерлерин угуш керек.